Саламатсыздарбы, менин ардактуу жана кымбаттуу угармандарым. Жашоо окуялары каналына кош келиңиздер. Ар бириңиздердин аманчылыгыңыздарды тилеп, бүгүн дагы турмуштун татаал барактарынан алынган, көздөн жаш, жүрөктөн калтырак чыгарган, абдан таасирдүү жана терең маанилүү бир окуяны сиздердин назарыңыздарга сунуштоону туура көрдүм. Ар бир сөзү кулакка эмес, түз эле жүрөккө жете турган бул баянды аягына чейин мени менен бирге угат деген үмүттөмүн. Ошентип даяр болсоңуздар, Тордогу булбул аттуу драмалык баяныбызды баштайбыз. Асан менен Сүйүмкан айылдагы эң оокаттуу, дасторкондон даам үзүлбөгөн, бирок казан аяк аңтарылган сайын перзентсиздиктен зар өткөн капалуу жубайлар эле. Тукумсуз, артында туягы жок деген элдин суук кеп сөзүнөн тажаган жубайлар акыры бир күнү шаардагы балдар үйүнө барууну чечишет. Ал жерден 5 жашар тармал чачтуу, капкара сурма көздөрү ботонукундай мөлтүрөгөн Айбийке аттуу кызды көрүп, жүрөктөрү эрип, баардык документтерин бүтүрүп, үйүнө алып келишти. Алгачкы 2-3 айда Сүйүмкан кызга кымбат кийимдерди алып берип, колунан түшүрбөй эркелетип жүрдү. Бирок убакыт өтүп, айылдагы көрө албаган кошунасы Сүйүмканга бул бирөөдөн калган калдык, өз каның эмес, карыганда баары бир сени бакмак беле деген уулуу сөздү айткандан тарта үйдөгү бейиш бир заматта тозок айлана баштады. Сүйүмкандын ичиндеги өз канымдан эмес деген жек көрүү сезим ойгонуп, кичинекей кызга болгон мамилеси тескери жагына өзгөрө баштады. Ошентип жылдар өтүп, Айбийке 8 жашка толгондо Сүйүмкан аны бөпөлөгөн кыз эмес, үйүнүн акысыз кызматчысы катары көрө баштады. Курдаштары мектепке таза кийинип, оюнчук ойноп бара жатканда Айбийке эртең менен саат 5 ойгонуп, муздак сууга колун салып, короону шыпырып, малды саачу. Айбийке ашканада ата-энеси менен бир дасторкондо отуруп тамак иче алчу эмес. Сүйүмкан ага тамактын калдыгын гана идиш аяк жууган бурчка коюп берчү. Кыз мектептен 5 деген баа алып, кубанып келсе, Сүйүмкан күндөлүгүнүн бетине ыргытып: "Сенин билимиң кимге керек? Кургак мактанышты жыйыштырып идишиңди жуу" деп кыйкырчу. Кыштын шилдесинде муздак суудан кыздын колдору чарык болуп жарылып, канай турган. Атасы Асан өзү жумшак мүнөз киши болгондуктан аялынын заарынан коркуп, кызына ачык болуша албады. Ал болгону аялы жокто жашыруун кыздын колуна таттууларды берип, көз жашын агызуудан башкага жарабады. Жылдар өтүп, Айбийке бой жетти. Үйдөгү чексиз кордукка, моралдык кысымга карабай, ал түн бир окумга чейин чырактын жарыгында китеп окуп, мектепти алтын медаль менен аяктады. Андан соң өз күчү менен медициналык академиянын эң кадырлуу бөлүмүндө бюджетке тапшырды. Шаарга кетип жатканда Сүйүмкан ага бир да сом бербей: "Актабаган тузду жедиң. Ушул күнгө чейин бакканыма ыраазы бол да, экинчи карааныңды көрсөтпө" деп эшикти тарс жапты. Айбийке шаарда окуп да, түнү менен ооруканада нөөмөттө тазалоочу болуп иштеп да, турмуштун катаал сыноолоруна кашык канын аябай туруштук берди. Айбийке хирург ассистент болуп иштеп жүрүп, ошол эле ооруканадагы ак көңүл, адептүү жаш хирург Илим менен таанышат. Илим кыздын көзүндөгү терең капалыкты, ошол эле учурда анын эмгекчилдигин, аруулугун көрүп, ага чын дилинен ашык болот. Эки жаш баш кошууну чечишип, уят кылбайлы деген ойдо үйлөнүү тойго Асан менен Сүйүмканды да чакырышат. Той ортолоп калганда Сүйүмкан микрофонду алып, элдин алдында мактанып: "Мен муну кичинекейинен тарбиялап, ушул даражага жеткирдим" деп сүйлөй баштаганда, айылдан келген калыс аксакалдуу айылдашы чыдабай ортого чыгат. Ал Сүйүмкандын Айбийкени кичинекейинен кызматчы катары жумшап,
суукта муздак суу менен кир жуудуруп кылган баардык ташбоордуктарын, кордуктарын бүткүл элге ачыкка чыгарат. Сүйүмкан уяттан өрттөнүп, тойдон качып чыгууга мажбур болот. Арадан жылдар өтөт. Асан менен Сүйүмкан карып, жалгыздыктын азабын тарта башташат. Бумеранг мыйзам иштеп, Сүйүмкан оор инсульт алып, төшөктө сүйлөй албай, кыймылдабай жатып калат. Карыган Асандын аны кароого күчү жетпейт. Ал кезде шаардагы эң атактуу, колу жеңил хирург болуп калган Айбийке Сүйүмкандын ооруканага түшкөнүн угуп, жүрөгүндөгү баардык таарынычты, кекти унутат. Ал келип, Сүйүмканды өз колу менен жуунтуп, дарысын берип, күнү түнү жанында болот. Көзүн араң ачкан Сүйүмкан өзү кызматчыдай көргөн Айбикенин ага кылып жаткан мээримин көрүп, сүйлөй албай, көзүнөн шоргологон жашын агыза берет. Айбике анын чекесинен өпкөндө гана Сүйүмкандын жүрөгүндөгү өкүнүчтүн заары сыртка чыгып, кечирим сурагандай колдорун калтырата кармайт. Айбике өзүнүн сабырдуулугу, мээримдүүлүгү жана кечиримдүүлүгү менен турмуштун эң бийик чокусуна чыгып, үлгүлүү ийне, сүйүктүү жар жана эл сыйлаган дарыгерге айланат. Менин ардактуу угармандарым, ушуну менен бүгүнкү Тордогу булбул аттуу чакан аудио романыбыз аягына чыкты. Бул окуя бизге турмушта канчалык азап, ташбоордук көрбөйлү, жүрөгүбүздөгү мээримдүүлүктү жоготпош керектигин жана жакшылык ар дайым жамандыкты жеңерин дагы бир жолу далилдеди. Сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Каналга жазылып, өз ой-пикирлериңиздерди комментарийге калтырууну унутпаңыздар. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынчтык, токчулук жана перзенттердин шаңдуу күлкүсү жаңырып турсун. Кийинки дагы бир таасирдүү кызыктуу турмуштук аңгемеден көрүшкөнгө чейин аман эсен болуңуздар, саламатта калыңыздар.